Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Илим Булагы YouTube каналында тажвид менен Куранды үйрөнөбүз онлайн курсубузга кош келдиңиз. Сиздер менен бүгүн өзгөчө сабактардын бири болгон махраж темасын өтөбүз. Махраж араб тилинде тамгалардын айтылуусуна, өзгөчөлүктөрүнө, чыгышына жараша айырмачылыктары бар. Мына ошол айырмачылыктарды махраж деп коет араб тилинде. Мисалы, бир гана ха тамгасы, билесиздер, араб тилинде бир канча формасы бар. Ха бар, жумшак айтылган, ха бар, калың айтылган. Мына ушул тамгалардын өзгөчөлүктөрү эмнеде, кантип айтылат, кантип айтылса туура болот, бул жөнүндө махраж темасы сиздерге кененирээк түшүнүк берет. Андыктан сабагыбызга жакшылап көңүл бөлүп, ар бир айтылган тамганы кайра-кайра кайталап, сабагыбызды кунт коюп үйрөнөбүз. Видеонун уландысында атайын видео даярдалган сиздер үчүн. Ал видеону көргөнүңүздө өтө маани берип карашыбыз керек. Кайсыл тамга кайсыл жерден чыгып жаткандыгы жөнүндө атайын стрелка, атайын кызыл белгилер менен адамдын тамак формасынын кайсыл жеринен кайсыл тамга чыгып жаткандыгы көрсөтүлгөн. Андыктан сабакка жакшылап көңүл коюп, кунт коюп, ар бир тамганы айтканда артынан кайталайбыз. Бисмиллахир-рахманир-рахим. ألف ألف با با تا ثا جيم جا حا خ دال ذال را زاي سين سا شين شا صاد ضاد طا ظا عين ع غين غ فا قاف كاف لام لا ميم ما نون نا ها واو يا Араб тамгаларын айтууда эмне үчүн махраж деген теманы үйрөтөбүз сиздерге. Махраж темасы өзгөчө кыргыз тилиндеги тамгалардан айырмаланып пайдаланылган, тамактын, тиштин, тилдин жардамында биздин тамгалардан айырмаланып колдонулган тамгаларды жакшылап таануу үчүн берилген тема. Бул темада өзгөчө кайсы тамгаларга маани берүү керек, араб тилиндеги
кайсыл тамгалар кыргыз тилинен айырмаланат, мына ошол жөнүндө кенен маалымат алабыз. Бул тамгалардын алгачкысы болуп са тамгасы. Кыргыз тилинде бир гана с тыбышы бар, с тамгасы бар. Ал эми араб тилинде бир эмес 3 тамга бар. Бул тыбышты туюнткан. Булардын албетте айтылуу жолдору, жазылуулары дагы башка-башка. Мында са тамгасы видеодун алгачкы видеодо көрдүңүздөр, видеонун башында са тамгасы мына эки тиштин ортосуна тил коюлуп, тилдин учу келип са деген сөз айтылат. Мына ошондо туура айтылган болуп эсептелет. Кийинки тамгабыз болсо ха тамгасы. Ха. Бул ха тамгасы мына тамактын бүткөн жеринде видеодо көрсөтүп турат кайсыл жерден чыгып жатканын. Ха. Айн тамгасы жана ха тамгасы окшош жерден чыгат, бир жерден чыгат. Андыктан эгер ха тамгасын туура чыгарып жатсаңыз, анда айн тамгасын дагы чыгаруу узак убакытты албайт. Ал эми айн тамгасы жана ха тамгасын көбүнчө машыгуулардын негизинде гана жакшылап чыгаруу мүмкүн. Аль-хамду. Хамду. Ушул сөздө көбүнчө ха тамгасын пайдаланып, мисал кылып машыксаңыздар болот. Кийинки тамгабыз ха тамгасы. Ха тамгасынан айырмаланып, бир аз тамактын жогорку бөлүгүнөн чыгат. Ооз көңдөйүнүн акырынан чыгат деп да айтсак туура болот. Ха калың айтылат. Кыргыз тилинде бул тамга бар, андыктан адашпай колдонуу мүмкүн. Бирок ха жана ха тамгасын эч качан адаштырбай окуганга аракет кылыңыздар. Анткени халака жаратты деген маанини билдирсе, халака чач кести деген маанини билдирет. Ошондуктан тамгаларды жумшак жана калың, өзүнүн ордунда айтуу өтө маанилүү. Эгер өз ордунда айтылбаса, Куранда окулган сөздөрдүн маанисин өзгөртүү коркунучу болгондуктан, ошол себептен махраж темасы өтө маанилүү. Бул теманы окуп өздөштүрүүдө албетте сиздерге бир топ машыгуу керектелет. Машыгуунун негизинде сиздер махраж темасын жакшы өздөштүрүп, тамгаларды туура чыгаруу, туура айтуу жөндөмүнө ээ болосуздар. Махраж темасын окуп бүткөн соң, сөзсүз түрдө көзгүнүн алдына туруп, ар бир тамганы айтууда оозуңуздарды кыймылдатып, кайсыл жерден чыгып жатканына байкоо жүргүзсөңүздөр болот. Кыргыз тилинде сакоо айтылуучу тамга деп айтсак болот бул тамгаларды. Эки тиштин ортосуна тилдин учу келип, мына ошол таризде тамганы айтасыздар. Мисалы, са тамгасы, зал тамгасы. Булар са, зал деген эле сөздөр, кыргызча түшүндүрө турган болсом, а бирок арабча айтылган кезде са, зал, за, аллази деп сөзсүз түрдө эки тишибиздин ортосуна тилибиздин учун коюп айтсак, мына ошондо туура болот. Бул тамгабыз зал тамгасы. Зал, за, зи, зу же болбосо аллази деген мисалдын жардамында машыгып үйрөнсөңүздөр болот. Айтып өткөндөй, с тыбышы кыргыз тилинде бирөө болсо, араб тилинде үчөө деп айттык. Са, син, сод. Алардын бири сод тамгасы калың айтылат. Сод тамгасын айтууда өтө маани беришибиз керек. Са, булар ката болот сод тамгасынын ордуна айтсаңыздар. Андыктан со, тилдин учу тишке жакын келет, бирок тиштебейсиздер, чыгарбайсыздар. Болгону оозубузду толтуруп со деген сөздү айтсак, мына ошондо с тамгасы, сод тамгасын туура айткан болобуз. Бод. Бул жерде з тамгасы жана д тамгасынын ортосундагы бир тыбышты чыгаруу үчүн биз тилибизди же оң жака же сол жака буруп зод деген сөздү айтышыбыз керек. Кыргыз тилинен өтө айырмаланган тамгалардын бири катары дот тамгасы. Дод тамгасы тилди оозун ичинде эле, таңдайдын ичинде эле оң же сол тарапка буруп туруп,
тишибиздин ортосуна, эки тиштин ортосуна коюп зод деген сөздү айтабыз. Мына ошондо тил эки тишке тийген учурда д менен з тамгасынын, з тыбышынын ортосундагы бир тыбыш чыгыш керек. Мына ошондо туура болот. Көпчүлүк учурда дот деп үйрөтүшөт. Дот же болбосо зот деп үйрөтүшөт. Бул туура эмес болуп калат. Андыктан мүмкүн болсо мына ушул тамганы күзгүнүн алдына барып, тилибизди атайын оозубуздун ичинде турган кезде эле кайсыл жакка сизге ыңгайлуу болуп жатса буруп туруп, тишибиздин ортосуна коюп зод деген сөздү айтабыз. Мына ошондо туура болот. Ал эми тамганы гана айтканда тыбышты туура колдонуп, кийин Куранды окуп атканда тамга иретинде колдонулган учурда, мисалы алдо ошол жерде з кылып кеткендер көп болот. Бул катаны жасабаганга аракет кылабыз. Дот тамгасына эң эле көрүнүктүү, көпчүлүгүбүздүн ар дайым угуп жүргөн мисалы валя доллин до тамгасы. Мында мен эч кандай д деп айткан жокмун, з деп да колдонгон жокмун. Тилимди тишиме коюу менен дга өтө жакын болгон, бирок з деп окулуучу тамганы айттым. Мына ошондо туура жана так болот. Калың, жоон айтылуучу тамгалардын бири то тамгасы. То та тамгасынан айырмаланып, кулакка да билинип эле турат. Та, то. Мына ушинтип машыксаңыздар болот. Минешшейтон. Мына ушул мисалды колдонсоңуздар болот. То көбүнчө оозубузду толтуруп, таңдай жана тилдин жардамында айтылат. То көбүрөөк машыгып, туура айтканды үйрөнөбүз. Калың айтылуучу тамгалардын бири зо тамгасы. Зо. Айтып өткөндөй эле, з тыбышынын бир канча түрү бар. Зәл, за, зо, дод. Булардын бири калың айтылуучу зо тамгасы. Са тамгасын айткан сыяктуу сакой кылып айтабыз. Эки тиштин ортосуна тилибиздин учун тиштеп, зо, калың оозубузду толтуруп, зо деген сөздү айтсак, мына ошондо туура болот. Жаңы үйрөнүп жаткандардын жүрөк оорусу деп айтсак болот бул тамганы. Айн тамгасы. Мугалимдерден уккан учурда көбүнчө мен кантип айтам, качан айта алам, айта албайм го бул тамганы деп өзү айтып көрүп, бирок айта албаган учурда көбүнчө көп үйрөнгөн адамдардын маанайы түшөт. Бирок бул тамга качан айтылат, качан оңой чыгат, анын сыры көп машыгууда. Кантип машыгасыздар? Зу. Тилди бир аз артка тартып, тамак тарапка тартып туруп, деген тыбышты, үндү чыгарганга аракет кылган учурда тамак атайын даярданат ошол үчүн. Зу же болбосо мына ушул машыгуу көнүгүүлөрүн жасаган учурда тамга убакыт өтүүсү менен тамакка жайгашат. Жайгашкан соң, албетте сиздин тамагыңыздан дагы арабтар айткан сыяктуу айн тамгасы чыгат. Айн, ха тамгасы экөө бир жерден чыккандыктан, эгер сиз айн тамгасын жакшы чыгарган болсоңуз, анда ха тамгасы да жакшы чыгат деген түшүнүктүү айтсак болот. Мисалда арабия. Ассаламу алейкум. Ва алейкумуссалам. Мына ушул сөздөрдү машыгуу иретинде пайдаланып, жакшылап үйрөнсөңүздөр болот. Анткени тамак качан гана көп машыккан учурда өзүнө жайгаштырат ошол тамганы. Анан жатыркабай жакшылап айтканды үйрөнөт. Андыктан
үйрөнүп үйрөнбөй туруп эле, баштабай туруп эле мен айта албайм, мен кыла албайм деген шылтоолорду акылыбыздан толугу менен чыгарып салганыбыз туура болот. Ассаламу алейкум ва алейкумуссалам. Айн тамгасына бир тууган болгон гайн тамгасы. Гайн тамгасы бизге жат деле эмес. Г тамгасы деп айтабыз. Мына ошол тамга сыяктуу эле айтылат. Гайн тамгасы. Га, га, га. Каф тамгасы. Каф калың. Кыргыз тилинде бул тамга бар болгондуктан муну айтуудагы кыйынга турбайт. Кыргыз тилде сүйлөп, кыргыз тилин билгендер үчүн ка, ка, ка тилдин үстүнкү бөлүгүнөн тамакка бир аз жакын жеринен айтылат. Ка, ка, ка. Калың. Эч качан к деп айтпайбыз, к деп айтпайбыз. Ка. Биздин дагы өзгөчө тамгалардын бири болгон ха тамгасы. Балким микрофондо бир аз калың угулушу мүмкүн сиздерге, бирок бул өтө жумшак айтылуучу тамга. Аллах сөзүндөгү эң акыркы тамга мына ушул ха тамгасы. Аллах, Аллах деп айтуу туура эмес. Андыктан ушул ха тамгаларын өздөштүрүүдө мүмкүн болсо ушул тамганы эң жакшы өздөштүргөнгө аракет кылыңыздар. Анткени Аллах сөзүнүн акыркы тамгасы болгондуктан сөздүн маанисин туура эмес жакка буруп салуу коркунучу бар. Аллаху, ха, хи, ху, ха, хи, ху. Эс алганда деп айтабыз го, мына ошол сыяктуу чыгат. Сиздер менен үйрөнүүчү акыркы тамгабыз вау тамгасы. Вау. Экилеп бири-бирине тийбей айтылган тамгалардын бири. Вау, вау. Бир нерсеге таң калган учурда вау деп айтабыз го, мына ушул сыяктуу айтылат. Андыктан жакшылап көңүл коюп айтабыз. Эгер сиз вау тамгасын вав деп айтып аткан болсоңуз, кыргыз тилиндеги Венера, в деп билебизди бири-бирине тийгизип айтып аткан болсок, анда туура эмес айтып жатканыңыздын белгиси ошол болот. Андыктан экилеп бири-бирине тийбеш керек, эриндерибиз. Ушуну менен махраж темабыз аягына чыкты. Эгер каналыбыздагы видеолор сиздерге жагып жаткан болсо, пайдалуу болуп жаткан болсо, каналыбызга катталууну унутпаңыз. Жана сөзсүз түрдө каналга нравится кнопкасын басууну унутпаңыз, подписаться кнопкасын басууну унутпаңыз. Эгер сиз кнопканы баскан болсоңуз, анда бул видеону көбүрөөк адам көрүп, көбүрөөк адам пайдалануусуна себеп болдуңуз дегенди билдирет. Сиздерге аз да болсо пайдалуу болуп жаткан болсо видеолорубуз, биз аябай кубанычтабыз жана максатыбызга мына ошондо жетебиз деген үмүттөбүз. Анткени максатыбыз сиздерге аз да болсо билген маалыматыбызды бөлүшүү. Сиздер дагы үйрөнүп, Куранды үйрөткөндөрдөн болуңуздар. Иншаллах. Сабагыбыз сиздерге пайдалуу болгон болсо, сиздер менен коштошобуз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.